Бүгүн өлкө тарыхында кала турчу маанилүү күн. 4 октябрь Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо күнү. Андыктан эртең мененки саат 8:00 өлкө аймагында уюштурулган бардык шайлоо тилкелери өз эшиктерин ачышты. Нарын шаарында жайгашкан номер 4068 шайлоо тилкесине 1922 жаран катталган. Бул жайда шайлоочулардын активдүүлүгүн байкоого болот. Алардын бири өлкө келечеги үчүн өз добушун берип, жарандык милдетин аткарууга келген 20 жаштагы Дастан Хусан уулу. Вот мен 20 жылдан бери биринчи жолу шайлоого келип атам. Ойлойм, мен шайлаган партия ушул кыргыз элибиздин, кыргыз жерибизди өркүндөтөт деп ойлойм. Айдай Таштанбекова өлкөдө болуп жаткан маанилүү саясий окуяга кайдыгер карабайт. Ал мындай шайлоо өнөктүгүнө биринчи рет катышып жатат. Андыктан таң эрте өзү катталган шайлоо тилкесине келип өз тандоосун жасады. Айдай өзү тандаган партиядан көптү үмүттөнөт жана бардык шайлоочуларды туура тандоого чакырат. Мен бүгүн өзүмдүн жарандык милдетимди аткарып, биринчи жолу шайлоого катыштым. Бүгүн менин шайлоом, менин тандоом туура тандоо деп эсептейм жана мен шайлаган партиядан көптү үмүттөнөм. Кыргызстанда 3,5 миллиондон ашуун шайлоочу бар. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык жашы 18-ден жогору ар бир жаран шайлоого жана референдумга катышууга укуктуу.